Аллергия бул зыянсыз заттарга болгон организмдин патологиялык жообу болуп саналат. Көпчүлүк оорулуулар буга маани бербей өтүштүрүп жиберген учурлар көп кездешет. Ушул аллергиялык ооруларды дарылабай жүргөн учурда бронхиалдык астма оорусуна дагы алып келиши толук мүмкүн. Астма оорусун 100% дарылоо бул мүмкүн эмес. Ооруну айыктырууда дарыгерге караганда ошол оорулуунун өзүнүн салымы өтө чоң. Саламатсызбы достор, сиз биринчи байлык ден соолук подкастына келдиңиз. Биз студиябызга Назар Маметазим уулу врач чакырдык. Ал Авиценна клиникасынын башкы врачы. Саламатсызбы, Назар мырза? Саламатсызбы. Студияга келгениңизге чоң рахмат. Анан ушул аллергия оорусу жөнүндө айтып берем деп сүйлөштүк элек, Аллергия деген эмне, качан пайда болду, эмне себептерден болот, ал кандай оорулар? Аллергия чындыгында бул аябай кеңири жайылган оору болуп саналат. Көпчүлүк оорулуулар буга маани бербей өтүштүрүп жиберген учурлар көп кездешет. Аллергия бул зыянсыз заттарга болгон организмдин патологиялык жообу болуп саналат. Организм негизи кандайдыр бир зыяндуу заттарга реакция берсе, бул учурда зыянсыз деле нерсеге реакция берип калат да. Мисалга алсак, бул ичип жеген тамак ашка же болбосо кандайдыр бир чаңча деп коет, ошондой нерсеге же болбосо кандайдыр бир жыткабы же химиялык элементтергеби ушул бир түрүнө же болбосо дары-дармекке жана башка нерселерге болгон реакциясы. Организмдин реакциясы. Патологиялык. Анан кийин эмне үчүн бирөөнүкү болот, а бирөөнүкү болбойт? Ушу себептерин айтып берсеңиз. Бул азыркы күнгө чейин толук аллергиянын себеби изилденип бүтө элек. Эмне себептен келген? Бирок бул ооруга эмне алып келет? Мисалга алсак, тукум куучулук. Эгерде ата энесинде ушул аллергиялык оорулар менен жабыркап келсе, бул балдары дагы ошол оору менен жабыркап калуусу мүмкүн. Ошондой эле ичип жеген тамак ашыбыз, иммунитеттин төмөндөшү жана көптөгөн факторлор, абанын булгануусу жана башка көптөгөн факторлор бул оорунун күчөшүнө шарт түзөт. Урматтуу көрүүчүлөр, аллергия оорусу өтө көп. Ошон үчүн сиздерде суроо болуп калса, жазыңыздар, бөлүшүңүздөр ушул подкаст менен. Азыр орозо айы эмеспи? Соопчулук үчүн подкастты бөлүшүп, мүмкүн бирөө жарымга жардам берип калат. Урматтуу доктор, сизди сурап калышса, кайдан тапса болот? Сиздин дарегиңиз жөнүндө, социалдык баракчаңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен Авиценна клиникасында иштейм. Эгер менин кеңешим керек болсо, Авиценна клиникасынын баракчасына же болбосо колл-центрдин номерине, ошондой эле биз өзүбүздүн баракчабыздын ссылкасын калтырып кетебиз. Ошол ссылка аркылуу дагы менин жеке баракчама кайрылса болот. Дагы бир толуктап кетейин. Мен сиз жөнүндө, сиз ушу Авиценна клиникасынын тармагында башкы врач болуп иштегениңизге канча жыл болуп калды? 5 жылдын жүзү болуп баратат. 5 жыл болуп калды. Эгерде сиздин баракчаңызга азыраак болуп калса, дареги анда Авиценна клиникасынын баракчаларына кирип таап алса болот, сизди баары билишет. Ооба, Авиценна клиникасынын баракчасынан дагы тапса болот, эң сонун. Анда аллергия оорулары, мынакей айтып кетпедик, аябай көп түрлөрү болот. Өтө көп кездешүүчү түрлөрүн айтып кетсеңиз, санап кетсеңиз. Эң көп кездешкен бул аллергический ринит деп коет. Бул учурда көбүнчө грипп менен көп алмаштырышат. Оорулуулар
сезонный, бул жазында же күзүндө кандайдыр бир өсүмдүктүн өскөн учуру же гүлдөгөн учуру жана чаңдашкан учурларында мурду бүтүп, көзү кычышып, чүчкүрүп, же болбосо мурдунан слизистый суу катары агып, адамга ыңгайсыздык жаратып келет да. Бул учурда көбүнчө аллергияны гриппке алмаштырышып, гриппке каршы көптөгөн дарыларды колдонушат. Ошол эле нерсени мен башымдан өткөн. Мен дагы ошондой гриппке алмаштырып дарылаган учурларым болгон. Мен ал студенттик мезгилим. Ошол учурда менин балдар оорулары сабагынан берген эжекебиз, Дамира деген эжекебиз болгон. Ошол байкап, кандай дарылоо керек экенин мага айтып берген. Ошол нерсе азыркыга чейин менин эсимде калган да. Андан тышкары көп кездешкендердин арасынан аллергический дерматит деп коет. Бул ошо денедеги теринин аллергиялык реакция болуп, ошонун өзгөрүшүнө алып келет. Бул учурда дагы сөзсүз түрдө убагында дарылоо абзел. Андан тышкары, эгерде ушул аллергиялык ооруларды дарылабай жүргөн учурда бронхиалдык астма оорусуна дагы алып келиши толук мүмкүн. Демек, ушу 3 ооруну өтө көп кездешкен оорулар экен, Бул эң көп кездешкен оорулар. Мисалы, ошол эле бронхиальный астма деп коелу. Бул өзүнчө осложнение катары болобу же өзүнөн өзү пайда болобу? Бул биринчи ушул аллергия пайда болот. Мисал алсак, ушул аллергический ринит. Башында мурду бүтөт, жөтөлөт, чүчкүрөт, ошентип жүрө берет, дарыланбайт. Ошол аллергияны козгогон нерсе барган сайын ар дайым мындай контакт боло бергендиктен барган сайын күчөп отуруп, анан бул ошол өпкө жолдорундагы бронхтун ичиндеги слизистый оболочкалардын бул жерчелдердин ошол мындай отек деп коет, шишип, анан ошол жолдорду жаап калуусуна алып келет да. Аллергический ринит, конъюнктивит ушул бар болушу мүмкүн экен да, Анда сиз айтып кеткендей, мынакей себептери, өтө көп кездешүүчү себептери Эң көп санайлы. кездешүүчү себептери, мисалга алсак, абанын булгадуусу деп айтсак болот. Ичип жеген тамактарыбыз деп айтсак болот. Туура эмес ичип жеген тамактар, колдонулган. Иммунитеттин төмөндөшү, витаминдердин жетишсиздиги жана колдонгон буюмдарыбыздан, мисалга алсак, жаздык подушканын ичиндеги колдонгон нерселерибиз, ичинде кандайдыр бир жандыктардан жүнү болсо, андан тышкары өзү менен мышык, иттерди дагы үйдө жаныбарлары, учурлар, алар дагы ушул аллергиялык ооруларды көп козгойт. Химиялык заттар, өзгөчө аялдар, Ооба, туура айтасыз. Дары-дармек, анын арасында химиялык заттар дагы кирет. Дары-дармекке дагы эгерде аллергия болсо, бул дагы туура эмес колдонгондон күчөтүлүшү толук мүмкүн. Демек, себептери өтө эле көп экен да, Өтө көп. Аллергия бардык нерсеге болушу мүмкүн. Менин учурумда бир оорулуу кездешкен. Аллергия дары-дармекке же болбосо жанагындай бөтөн заттарга эмес, аллергиялык ооруларды токтото турган дарыга дагы аллергия болгон учурларда кездешет. Бул жерде тукум куучу фактор ролду ойнойбу, генетика? Сөзсүз түрдө бул, эгерде жана айтып өткөнүбүздөй эле ата-энесинде аллергиялык оорулар болсо, бул балдарында дагы кездешүү коркунучу жогору болуп саналат. Сиз азыр айтып кеттиңиз, аллергический риниттин симптомдорун. Андан башка да кандай белгилери болот оорулардын? Эң биринчи белгилеринен эмне? Кытышабы, эмне болот? Мисалга алсак, бул ошол түрлөрүнө дагы бөлүнөт. Дене кычышы мүмкүн. Сезонный жөтөлдөр, мисалга алсак, күзүндө, жазында көп жөтөлгөн учурлар кездешет.
Андан тышкары көзү кычышат, көп чүчкүрөт, оор учурда анан жанагындай дем алуусу кысылган учурларга чейин алып барат. Мына сиз азыр айтып кеттиңиз, вирустук оору менен аллергиянын экөөнү айырмалаш керек деп. Кантип айырмаласа болот? Кантип байкаса болот ошол жөнүндө? Кандайдыр бир инфекциялык оорулар болгондо көбүнчө бул дене таптын көтөрүлүүсү менен коштолот. Андан тышкары ошол эле мурдунан аккан слиз бул түсү дагы мындай өзгөрөт. Көбүнчө коюраак же болбосо өңү жашыл, сары түскө боелот. Жөтөлгөн учурда дагы анын чыккан какырык өңү жашыл, сары өңдө болушу мүмкүн. Анан бул сезон менен дагы айырмаланат. Көбүнчө жылда бир мезгилде кайталанган, мисалга алсак жөтөл, мурдунун бүтүшү, чүчкүрүү болсо бул көбүнчө бул аллергиялык оорулардын белгилери болуп саналат. Тийиштүү болот, кандайча алдын алса болот? Биздин подкастыбыздын негизги максаты ушу ооруларды алдын алуу эмеспи? Ошон үчүн алдын алуу боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Эң биринчи оорунун дарылоону эмес, биз алдын алганыбыз эң жакшы. Алдын алуу биринчи аллергиялык ооруларда ошол аллергия козгогон нерсени жолотпоо болуп саналат. Мисалга алсак, эгерде биз чаккан семечкага аллергия болсо, ошол семечканы чакпоо болуп саналат. Андан тышкары иммунитетти көтөрүү, спорт менен алек болуу же болбосо туура тамактануу, өз убагында уктоо, ушул эрежелерди, жөнөкөй эрежелерди сактоо. Мисалы сиз айтып кеттиңиз, чемичкеге аллергия. Ал эми мисалы менин неберемдики банан жегенде ошого аллергия болуп кычып чыгат да. Аны оңой, туурабы? Банан жебей койсо болот, чемичкени чакпай койсо болот. Ал эми билбесечи, табылбаса, анда кантип алдын алууга болот? Ушул аллергиялык ооруларга каршы диетаны кармоо сунушталат. Мисалга алсак, ошол эле чагып жеген нерселердин баардыгы, ошонун ичине жаңгак, фистяшка, ошонун баардыгы кирет. Андан тышкары эң көп аллергиялык ооруларды козгогон бул бал, ошондой эле кызыл мөмө жемиштердин баардыгы кирет. Андан тышкары жумуртка жана башка ушул аллергиялык ооруларды козгогон көп оорулар. Андан тышкары жанагындай сезонный аллергия деп коебуз. Жаз, күз сезондорунда кармаган аллергиялык ооруларда маска тагуу жана ошол учурда тоого чыкканда же жана башка аллергиялык оорунун белгилери байкалган жерге баруу дагы сунушталат. Ушул аллергический реакция деп коебуз, же аллергиянын эң эле оор бир түрү кайсылар болот? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Аллергияны негизи эки түргө бөлсөк болот. Бул бат жана акырындап кармаган эки түрү. Оор түрүндө көбүнчө кандайдыр бир ошол аллергенге деп айтсак болот, организм реакция кылат. Ошол учурда отек квинке деп коет. Бул учурда беттери, тилдери шишип, дулдуйуп чыгат. Дем алуу жолдору шишип, оорулуу бети кызарып шишип турган адамга көрүнөт. Андан тышкары дем алуусу дагы оорулашып калат. Андан тышкары анафилактический шок бул учурда адамдын оор учуру болуп саналат. Бул көбүнчө 10-20% өлүмгө алып барган учурдагы көп кездешет. Бул көп учурда дарыдан, мисалга алсак, эң көп бул антибиотиктерден. Ошонун ичинде жанагы цефтриаксонду аябай көп колдонобуз. Андан тышкары үй шартында да аябай көп колдонуп келишет. Ошону алгандан кийин организм өтө оор реакция берет дагы. Давлениянын түшүп кетиши, ошондой эле дем алуу жолдорунун жабылып калуусу, ошондой эле бул учурда
кусушу мүмкүн, ичи дагы өтүп кетиши мүмкүн жана башка көптөгөн симптомдорду оорулууда ар кандай симптом берет. Өз убагында жардам көрсөтүлбөсө, бул өлүмгө дагы толук алып барышы мүмкүн. Менин деле практикамда кездешкен. Оорулууга биз проба койгонбуз. Ал пробасы деген эч кандай реакция берген эмес. Бирок оорулууга биз дарыны капать этип аткан учурда реакция берип, оорулуу сознаниясын жоготуп, давлениясы нолго чейин түшүп, бирок өз убагында жардам көрсөтүлгөндүн негизинде оорулуубуз кайра өз калыбына келген. Өз учурунда жардам көрсөтүлгөндө деле эч качан 100% гарантия жок. Оорулууну сактап калууга мүмкүн депчи. Менин да практикамда болгон, азыр ошону эстеп кеттим. Жаш эле кыз ошо проба жасаганга анафилактический шок болгондо, ошондо тилекке каршы аны сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Мына биз деле интернеттен угуп атабыз, жакында эле бир ушу күз ичинде өкмөттүк бир больницадан ушундай случай болду. Жана охрана материнства, детстводан чоң эле адам, жаш эле, бир 40-тардын тегерегинде каза болуптур деп ушундай бир дуу болбоду беле. Ал жерден баягы медсестраны, врачты күнөөлөп, бирок бул жерде чынында эле ушундай идиопатический анафилактический шок деген бар. Ошон үчүн биздин көрүүчүлөр ал жөнүндө дагы маалыматы болуш керек. Бул жерде врач эле күнөөлүү эмес, же медиктер эле күнөөлүү эмес. Туура айтамбы? Эң туура, бул эч ким ал нерседен алдын ала сактануусу мүмкүн эмес. Себеби дегенде ал дарыны берген учурда кандай реакция берет, кандай болот, эч ким алдын ала айта албайт. Анда эми ушу оорулардын диагностикасы жөнүндө токтололу. Кандай, же болбосо келиңиз мына бронхиальный астма жөнүндө дагы айтып бересизби? Өзүңүздүн практикаңызды мен дагы айтып берейин өзүмдүн эмемде, кандай десем, Оору менен кантип күрөшкөнүңүздү. ооба, оору менен кантип күрөшкөнүм жөнүндөчү. Мен эми күрөшкөн деле жокмун. Өзүңүз билесиз, менин байымдын диагнозу бронхиальный астма. Сизге бир нече жолу кайрылып, сиз жардам бергенсиз ошол жөнүндө дагы. Бронхиальный астма деген оору эмне, кандай түрү болот, ошол жөнүндө бир аз. Бронхиальный астманын негизи эки негизги түрү болот. Бул атопический деген бул аллергический, ошо кайсы эмнелерге бытовая болобу же болбосо тамак кабы эмнеге болбосун аллергиядан келип чыккан оорусу. Экинчиси бул смешанный деп коет. Ушул эле атопический ага аспирин, жанагы кадимки эле аспирин дарысына аллергия болгон оорусу. Бул көбүнчө ошол аллергенде дайым контакт боло берет. Ошол оорудан күчөп отуруп, акырын астма оорусуна чейин алып барат. Эгер убагында аллергиялык ооруну дарылап калса, астма оорусуна өтпөй калуу мүмкүнчүлүгү бар. Сиз өзүңүзгө бул таанымал болгондой эле көп жылдан бери ушул байке канчалык ушул спорт менен алек болот, өзүнүн ден соолугун жакшы карайт. Ошондуктан бул оорудан көп кыйналбай, дарыларын деле көп колдонбой жүргөнүн мен билем да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул ооруга ооруп калдым деп эле моюн сунуп койбостон, убагында дарыларды колдонуп, дарыгерге кайрылып, ошол аллергенди менен контакт болбой жүрсө, бул оору менен дагы мындай жакшы жашоо сүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Дайыма бизге ошо врачтарга пациенттер суроо беришет. Ушул оорудан 100% айыгып каламбы деген ушуга кандайча жооп бере аласыз? Негизи ооруну айыктырууда дарыгерге караганда ошол оорулуунун өзүнүн салымы өтө чоң. Себеби дегенде айткан нерсени туура так аткарбаса, анда ооруну дарылоо оор турат да.
Астма оорусун негизи эле астма оорусун 100% дарылоо бул мүмкүн эмес. Бирок ремиссия деген сөз бар. Эгер жакшы өзүн караса, ремиссияга түшүп, бул ремиссия деген оорунун белгилери байкалбай жүргөн учур. Ремиссияга түшүрүп, ооруну карматпай жүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Бул оору менен ооругандардын арасынан көп олимпиадада же жана башка жерлерде спорт тармагында ийгиликке жетишкен спортсмендерибиз дагы көп эле болуп саналат. Мен эсимде ушул диагноз койгондо мындан 30 жыл мурда коюлган. Ал кезде ал 35 жашта экен. Бизге ошондо баягы мен ойлойт элем, өзүбүздүн коллегаларга да айтып кетет элем да, ушул диагноз коюп атканда ушундай бир кандай трагический состоянияда бизге айтышканда, ой сеники астма депчи. Ошон үчүн биздин коллегаларга да айтып кетким келет, деги эле оорулууларга да айтып кетким келет. Ушундай мейли гипертонический оорубу, мейли бронхиальный астмабы же башка ушундай, же витилигобу же псориазбы, эч качан мындай чогуп кетпеш керек. Ошол кезде бизде ошондой состояние болгон. Анан бара өзү башкарып, азыр мына сиз айткандай, баягы кээ бирде эле барып текшерилип коюп жүрөт. Ремиссияга түшүп, ошо менен эле узак убакыттан бери жүрөт да. Тамагын өтө кылдат карайт. Ашыкча мындай газдалган же бир таттуу бир нерселерди өтө колдонбойт. Ичимдик, сигарет колдонбойт. Дайыма спорт менен машыгып турат. Жакшынакай жүрөт. Ошон үчүн айтып кетет элек, ушундай оору менен диагноз коюлса, эч кандай капаланбаш керек. Оору деги эле азыркы заманда мынакей аллергия менен ооругандар канча пайыз болот? Барбы сизде ошондой негизи статистика, бул так статистика жок. Себеби дегенде бизде аллергиялык оорулар менен дагы кайрылбай жүргөн учурлар аябай көп кездешет. Бир 50% жакыны өз алдынча эле дарыланып, өз алдынча дарыгерге кайрылбастан жүргөн учурлар. Анткени азыр мынакей карасак, эме деген ушул медициналык литература десек болот, аллергия 21-кылымдын оорусу деп же башкача ушундай бир эмелер бар го, айтылгандарычы. Демек өтө эле актуалдуу, өтө эле распространенный оору да бул. Ооба. Бул оору менен ар бир үйдө жок дегенде бирден экиден киши жабыркап келет да. Ооба. Анан диагностика боюнча айтып бериңиз, эми пациенттер эмне кылыш керек, ооруганда өзү эле дарыланыш керекпи, же врачка келиш керекпи, а врачка келсе кандай түрү бар диагностиканын? Диагностикага келсек, оорулуу сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Мүмкүн аллергия болбой, башка оорулар да болуп калышы мүмкүн. Дарыгер угуп көрүп, анамнезди чогултуп бүткөндөн кийин анан изилдөөгө жөнөтөт. Оорулууларга дагы айтып кеткен нерсе, көп учурда атайын гормондорду алып, ошол аллергический фонду басып коюп жүрө берген учурда көп кездешет. Гормондорду жанагындай бесконтрольно деп коебуз, кереги жок учурда эле ар кандай ала берген бул зыян болуп эсептелинет. Гормондордун башка ооруларды чакырган учуру аябай эле көп. Дарыгер эмне кылат? Дарыгер атайын анализдер бар. Бул эң көп кездешкен, мисалы алсак, общий иммуноглобулин Е деп коет. Бул организмдин кандайдыр бир реакциясын биле алат. Бул лаборатордук диагностика. Лаборатордук диагностика. Бул кан аркылуу алгандан кийин ал жактан организм кандайдыр бир антигенге антитела иштеп чыгат. Бул ошол иммуноглобулин Е болуп саналат. Иммуноглобулин Е канчалык жогору болсо, аллергическая реакция ошончолук жогору деп эсептелинет. Дагы бир нерсе, иммуноглобулин Е бул бир эле аллергияда көтөрүлбөйт, андан башка ооруларда дагы, мисалга алсак, жана гельминттер, курт деп коебуз, ошол ооруларда дагы көтөрүлүшү толук мүмкүн. Андан тышкары тери
тесттери деп коет. Бул ошол териге атайын аллергендерди куюп изилдөө өткөрүшөт. Андан тышкары азыркы учурда Алекс деп жаңы тест современный деп койсок болот. Бул дагы ушул аллергиялык оорулардын тактоого жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Азыр мынакей тесттер жөнүндө айтып кеттиңиз. Тери тести же Алекс тести деп айтып кеттиңиз. Ушу териге жасалган тесттер мына көп жылдан бери эле келатат. Анын эффективдүүлүгү кандай? Азыркы мынакей жаңы чыккан Алекс тести деген кандай? Бул ооба эски метод болуп саналат. Бул тери тестин өткөзгөндө деле ал жактан отрицательный деп коебуз. Терс жыйынтык берсе деле, бирок ал 100% аллергиялык оорунун жок экенин аныктап бере албайт. Ошондуктан бул эски методдордун бири деп айтсак болот. Андан тышкары ошол тери тестин жүргүзүп аткан учурда биз атайын гендерди коюп атпайбызбы? Ошого реакция берип, жанагы бат жана жай реакциясы деп экиге бөлбөдүкпү? Бат реакцияда берип, жана анафилактический шокко чейин алып барган учур болушу мүмкүн. Андан тышкары оорулуу үйүнө барган учурда дагы жай берген реакциясынан дагы үйдөн дагы оорулуу кыйналып калышы толук мүмкүн. Демек анда азыркы ушул Алекс тести, лаборатордук тест мүмкүн жакшы натыйжаны берет. Бирок илим боюнча мынакей 100% чейин деп айтылып атат. Биз эми ошол жаңы тестти баштадык, изилдеп. Буюрса, биздин лабораториядан ал анализди тапшырса болот. Ал жактан ошол оорунун канчалык аллергический реакциясы бар экенин аныктоого мүмкүнчүлүк түзүп берет. Жакшы. Назар мырза, аяк ченинде ушул сизге кыска суроолор Blitz Info деген даярдадым эле. Эгерде аллергияны бир жолу басаңдатуучу же жок кылуучу вакцина ойлоп табылса, аны кимге сунуштайт элеңиз? Эгерде андай болсо, негизи жана гриппке каршы алган сыяктуу эле көпчүлүк эле ооруларга сайсак жакшы болот. Себеби билинбей жүргөн аллергиялык оорулар көп кездешет. Мисалга алсак, менде жеңил аллергиялык реакция бар. Мисалы, жазында же күзүндө. Өзүңүзгө жасайт белеңиз эң биринчи рет, жасайт болчумун. Себеби жазында, күзүндө менде жеңил аллергиялык оорулардын белгилери байкалат. Өз убагында мен жардам көрсөткөндүктөн бул жеңил өтүп кетет да. Пациенттердин кайсы кеңири тараган ишеними аллергия жөнүндө туура эмес? Мисалы болот го мындай: ой, мен чүч көрүп атам десе, аллергия болуп атса керек, мен дарымды берип коечу, менде бар деген. Чүч көргөн учур бул аллергиянын эле белгиси болуп эсептелинбейт. Себеби бул чүчкүрүү бул организмдин защитный реакциясы, кандайдыр бир чужой элементке берилген бул реакцияда. Бул бардык эле ооруларда болушу толук мүмкүн. Эгерде бир күн бою каалагандай жасалма аллергия жарата алсаңыз өзүңүз, бир күн бою кайсы затка жасамаксыз? Мисалы, жалкоолукка, телефонго же башка аллергияны. Жалкоолукка го дейм. Себеби ошо жалкоолук мындай көп артка тартат деп эсептейм да. Эгерде сиз пульмонолог, врач катары ошого арналган супер герой костюму болсо, анда кандай өзгөчө күч болуш керек деп ойлойсуз? Эгер өзгөчө күч бере турган болгондо, мен өзүм дарыгер болгондуктан кандайдыр бир мындай эме жөндөмдүүлүк деп коет го, көрө билүү жөндөмдүүлүк деп коет го. Ошондой жөндөмдүүлүктү каалайт элем да. Себеби ал биздин ошо оорулууларга жардам бергенге чоң мүмкүнчүлүк болмок. Оорулуулардын диагностика кылганга дагы
жеңил. Эң сонун. Кесибиңизде эң оор жана эң жагымдуу учур кайсы эле, эстеп калдыңызбы? Эң оор учур деп мен коронавирус учурун айтам, себеби ал учурда оорулуулардын анчалык кыйналганын мен буга чейин практикамда кездешкен эмес. Ошол эле ковид учуру канчалык ооруларга жардам берип, онлайн, оффлайн көптөгөн ооруларды сакайта алдык. Эгерде врач болбосоңуз, кайсы кесипти тандамаксыз? Дарыгер болбосом, мен ойлойм, юрист кесибин тандап, адамдардын укугун коргонго жардам бермек. Аллергиялык оорулар боюнча эң таң калуучу учурду айта аласызбы пациенттериңизден? Эң таң калуучу учур ошол жана айтып өткөн учурум ооруканада. Ковид убагында. Ковид эмес болчу ал учур. Мен жаңы иштеп, 1-2 жылдары болчу. Ошол цефт реакцион антибиотигине реакция берип, оорулуубуз анафилактический шокко түшүп, бирок ошол учурдан алып чыгып кеткен учур. Азыркы күндө сиз ушул Авиценна клиникасында 100дөн ашык медициналык кызматкерлерди, врачтарды башкарып жүрөсүз. Ушул жетектөө оорбу сизге же тескерисинче мотивация береби? Негизинен оор, бирок мотивация деле берет. Ар бири канча адам болсо ошончо мүнөз болот. Ошончосу менен ар биринин мүнөзүнө жараша бул сүйлөшө билүү керек да. Байлыкка өзүнчө. Эгерде медициналык ушул иштеген жериңизде башкаруу спортко сравнивать этсек, таппай калдым кыргызча сөзүнчү. Кайсы спортко салыштырмаксыз? Футбол, шахмат, марафон? Медицинаныбы? Азыркы иштеп аткан ишиңизди башкаруунучу кайсы спортко салыштырмаксыз? Анткени өтө эле оор да, сиз врач катарындагы, уюштурмак катарында иштейсиз. Шахмат деп айтсам жакыныраак болот деп ойлойм. Кызматкерлердин кайсы сапаты сиз үчүн эң баалуу? Сиздеги иштеген кесипкөйлүгү же командалык ишиби? Эки сапаттан керек. Себеби дегенде командалык иш да болуш керек. Ал жакта кесипкөй да болуш керек. Антпесе баягы бир сапат жок болсо деле мындай аркага тартат десек болот да. Эгерде азыркы билимиңиз менен, тажрыйбаңыз менен кайрада жаңы институтту бүтүп, кайсыл кесипти тандамаксыз, эмнеден баштамаксыз? Кесип мен ушул эле тарапты тандамакмын деп ойлойм. Себеби дегенде меники терапевтический оорулар, бул терапиялык ооруларга бул жалпы эле оорулар кирет. Жана хирургиялык оорулар менен дарылабаган оорулардын бардыгы элечи. Ошондуктан терапевт, дарыгери бул бардык оорулар менен мындай маалыматы бар десек болот да. Хирургиялык ооруларды деле диагноз кое алат, жана башка ооруларды диагноз кое алат. И ошол керектүү дарыгерге жөнөтө алат. Эгерде медицина тармагында бир гана нерсени өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болсо, эмнени өзгөртмөксүз? Медицина тармагында эгер мүмкүнчүлүк болгондо, мен ооруларды ооруганда келбестен алдын ала келип ооруканадан оорунун алдын алуу максатында келишин шарт түзмөкмүн. Сиздин оюңузча медициналык кызматкерлердин негизги мотивациясы эмне болуш керек? Бул оорулууга жардам берүү. Рахмат. Бардык суроолор ушу менен бүттү деп ойлойм. Сиздин келгениңизге рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым бактылуу болуңуз. Пациенттериңиз ар дайым сиз келгенде эле өзүңүз көрүп туруп эле диагноз коюп, анан айыгып кеткендей пациенттер болсун. Сизге да чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Ар дайым ошол элибизге керектүү ушундай маалыматтарды жеткизип жүрө бериңиз. Рахмат.